Ысык көлдө суунун деңгээли 97 жылдын ичинде 3 метр 32 сантиметрге төмөндөгөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин изилдөөсү. Акыркы 70 жылдын ичинде Кыргызстандагы чоң мөңгүлөр 16%га кыскарган. Борбордук Азиялык жерди изилдөө институтунун маалыматы. 1950-1960 жылдардагы маалымат боюнча Ысык көлгө 100-110 чоң жана кичи дарыялар агып кирип турган болсо, 2024 жылы анын 30-35 гана көлгө жетип жатат. Ысык көлдү өз калыбында сактоо үчүн баш аягы $500 миллион каражат сарптоо керек. Минкап төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаевдин маалыматы. Кеч күздө көлдө туристтердин агымы токтоп, тынчтык өкүм сүрүп жаткандай сезилгени менен, чынында бүтүн коомчулукка коңгуроо кага турган изилдөөлөрдүн жыйынтыктары белгилүү болууда. Бул Кыргыз гидрометтин көлдүн түндүк жээгиндеги суунун деңгээлин текшерип туруучу гидропосту. Бири-бирине карама-каршы жайгашып, көлдүн чыгыш менен батыш, түндүк менен түштүк жээгинде 4 ушундай көлдүн деңгээлин ченегич бар. Мында дээрлик бир кылым ичиндеги өзгөрүүлөр тууралуу маалымат алууга болот. Гидролог Людмила Николаевнанын өмүрүнүн жарымынан көбү көлдүн суусун ченөө менен өтүп жатат. 1926 жылы орнотулган Атайы ченегич мурун кол оңой эле жеткен жайда болчу. Азыр суу тартылып, ал жер аңгайлангандыктан Людмила айым үчүн кыйынчылык жаратууда. Мындан улам адистен айтып бергендерин так түшүнүү үчүн суу тартылган жерге чейин түшүп көрдүм. Мындан 97 жыл мурда көлдүн жээги менин боюмандагы өйдөрөөктө 3 метр 32 сантиметр мындай өйдөрөөктө болгон. Андан бери көлдүн жээги тартылып олтуруп, азыр мынакей бул жака түшүп калды. Биз буну азыр Ысык көлдүн жээгиндеги Атайын өлчөгүч түйүндө туруп билип атабыз. Мына 30 жылдан ашык эмгектенген Людмила Николаевнанын айтып бериши боюнча, алгач көлдүн жээгинин тартылуусу бол темир менен текшерип турган, ичине суу толуп, ошонун ичинен текшерип турган. Андан бери көлдүн жээги дагы тартылып кеткендигине байланыштуу азыр эми бол өлчөгүч менен суунун жээгинин мындай тартылышы текшерилет. Бул суунун деңгээлин көрсөткөн жыйынтык. Ал эми жээктин тартылышы айрым жерлерде чакан пляждарды же болбосо курулушка ылайык кургактыктарды пайда кылууда. Акыркы 40 жылдагы өзгөрүүлөрдү илимий жактан күзөтүп жүргөн Людмила Николаевна анын көз алдында пайда болгон кургактыктарды көрсөтүп берди. Но здесь был бичрок. Вот сейчас просто сняли этот берег. Вот кусок бичрока остался. Бул жерлерде бүт эле кемпир таштары жатчу. Азыр тетиги жакта бир бөлүгү калды. Негизи тек жерлер 4 метрге, жайык жээктер 15 метрге чейин тартылды. 15 метров, смотря какое мелководье. Если там по щиколотку вода, там далеко. Эми буулануу суунун деңгээлинен төмөндөө тенденциясы болуп туруп, көл бир тооле тартылды. Мына азыр биз турган жер суу болчу. Болжол менен 4 метрдей бул жака чейин эле. Называется бичрок. Вот это и здесь и было. Вот примерно, наверное, метра, так же, как и там, метра 4. Негизи илимий жыйынтыктан тышкары көлдө турмуш тиричилиги өткөн ар бир улуу муундун өкүлүнөн сурасаң деле мурда суунун жээги кай жерге чейин жетип турарын көрсөтүп берет. Жергиликтүүлөр үчүн бул таң каларлык деле жаңылык эмес. Мына суунун турушу мына бул жерде болчу, мынакей. Көгөр турбайбы, мынакей, мына көгөш болупчу. Мына ушчер менен мына келип турган бул жерде болчу. Эгер биягына тарта турган болсок, мындай ошол эми азыр сызгыч болгондо ошо менен буяка эле барганда эле мына бул жерден эле баш жарым метрге кетип калдык да. Окумуштуулар Ысык көлдүн тартылышы боюнча негизинен 4-5 факторду айтып келишет. Анын бири көлгө куйган дарыялардын кескин кыскарышы. Сууну айыл чарба багытына жана жаңы түшкөн конуштарга керектөө жогорулаган. Бул маселе жогорку кеңеште да көтөрүлүп, көлдү сактоо боюнча өкмөттүн саясаты тууралуу маалымат айтылган. Жыл сайын тартылып барды. Жүрөгүбүз менен өйүп, жүрөгүбүз кан ыйлап атат. Буга мындай капельное орошение киргизип, чоң суу топтоочу жайларды токтотушубуз керек Ысык көл областына курган. 2023 жылы Ысык көлгө 1 миллион 300 миң турист келген.
Бул албетте элдин турмушуна, экономикага пайда деп кубанган менен эс алуучуларды кабыл алган 1127 курорттук жайдын 138-нин гана саркындуу сууларды тазалоочу түйүнү бар. 829 эс алуу жайдын саркындуу сууларды тазалоочу системасы жок болгондуктан жабылууга тийиш деп эсептешет окумуштуулар. Биздин көл ультра аллиготрофный көл да. Көлдүн ичинде аябай жандыктар аз. Балык аз, микроорганизмдер аз. Бул эмнеге алып келет? Көл өзүн өзү тазалай албайт деген кеп да. Биз баягы сүйүнөбүз го, көлүбүз таза, мындай суусу тунук депчи. Мындай көлдөр суусу тунук болот. Анткени биомасса аз да, ичиндеги тирүү жандыктар аз. А бирок бунун экинчи жаман жагы бар, көл өзүн өзү тазалай албай калат. Ошол себептен саркынды сууларды дагы, келип аткан саркынды сууларды баягы тазалаш үчүн бизде жанагы очистное сооружение деп атпайбызбы? Ошолор болуш керек эле бүт рекреациялык эс алуучу жайларда. Бирок ошолор жок болуп атпайбы? Негизи де-факто булар деген жабылыш керек болчу да. Жабылыш керек. Жогоруда айтылган бардык изилдөөлөр жана коңгуроо кагуулар боюнча кыргыз бийлигинин позициясы жана эсептөөлөрү эл аралык коомчулукка так айтыла баштады. Дүйнөлүк банктын мүчөлөрү, Бириккен Улуттар уюму жана ЮНЕСКО сыяктуу эл аралык уюмдардын өкүлдөрүнүн катышуусунда өткөн Ысык көлдөгү улуттук суу форумунда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев көлдү өз калыбында сактоо үчүн баш аягы $500 миллион каражат сарптоо керектигин белгиледи. Анын ичинен айдоо жерлерди сууну жоготуусуз пайдалануу үчүн жаңы технологияга $200 миллион, ирригациялык системаларды жакшыртууга $188 миллион жана суунун агымына эсептегичтерди орнотуу жана аны көзөмөлдөө үчүн $4,5 миллион керектелет. Эгер жогорудагы иш-аракеттер аткарылса, 200 миллион кубометрге чейин сууну көлгө ашырууга мүмкүн болот. Бул жерден биз негизи жыйынтыгында ушу донорлор менен биз меморандум түзөбүз. Ушул суу ресурстарын туура колдонуу жана Ысык көлүбүздү кантип сактоо боюнча биз стратегиялык бир мындай план түзүп, меморандум кол коебуз. Бүгүн резолюцияны да кабыл алабыз. Негизги дагы бир максаты биз бул жерде канча бизге акча каражат керектигин биз айтып берип атабыз. Ошол мен дагы өзүм презентациямда көрсөттүм. Бул таза суу багытында канча жана ирригациянын суусуна канча жана жер астындагы сууга канча акча каражаттар бөлүнөт. Форумдун жыйынтыгы менен көп тараптуу келишимдерге кол коюлду. Анын негизинде сууну сарамжалдуу пайдалануу багытында долбоорлор жазылып, иш пландар мерчемделет. Кыргызстан Ысык көлдү экологиялык зыян тартуудан сактоо үчүн жогоруда айтылган каражатты кайдан табат? Эске салсак, ушул жылы өткөн COP29 жыйынында өнүгүп келе жаткан мамлекеттерге каржылоону 3 эсе көбөйтүү чечими кабыл алынган. Башкача айтканда 100 миллиарддан $300 миллиард чейин көтөрүлдү. Бул каражат климаттын ысып жатышына байланыштуу экологиялык зыян тартып жаткан мамлекеттерге бөлүнөт. Кыргызстан ошол себептен экологиялык маселелерди ачык айтып, изилдөөлөрдүн жыйынтыгын ортого салууда. Президент Садыр Жапаров COP29да сөз сүйлөп, өнүгүп келе жаткан өлкөлөр үчүн каржылоону жогорулатуу жана алуунун жол жобосун жеңилдетүүгө чакырган эле. Климаттын өзгөрүшүнө каршы чараларды каржылоо боюнча жаңы жамааттык максатты тез арада кабыл алууну колдойбуз жана өнүккөн өлкөлөрдө өнүгүп келе жаткан мамлекеттерге жардамды $2 триллион долларына чейин жеткирүүгө жана бул каражаттарды алуу жолдорун жеңилдетүүгө чакырабыз. Ысык көлдүн тартылып баратышына мөңгүлөрдүн азайып жаткандыгы эң кооптуу фактор. Кыргызстанда климаттын ысып баратышынан суу ресурстарды экологиялык зыяндардан сактоо үчүн долбоорлорду жазып көбүрөөк инвестиция тартууга мүмкүнчүлүк бар. Анткени өнүккөн мамлекеттер 2035 жылга чейин бөлүп бериши керек болгон $300 миллиард жазылган долбоорлорго, анын жалпы экосистемага бере турган жыйынтыгына жараша бөлүнөт. Будан кийинки болгон ушул долбоорлорго жетүү боюнча аракеттерден көз каранды да. Бул аракеттерди сөзсүз биз кылабыз. Биз мындай мүмкүнчүлүктөрдү
барын колдонушубуз керек. Ошол каржылоону дагы көптөгөн банктар, эл аралык банктар аркылуу ишке ашырышат. Бизде дагы бүгүнкү күндө климаттык каржылоого бир так санды азыр айтуу кыйын, бирок жыл сайын ар түрдүү убакыттарга бөлүнүп. Мисалы акыркысы эле бул $50 миллион улуттук дүйнөлүк банк аркылуу, дагы $50 миллион Азия өнүктүрүү банк аркылуу азыр ишке ашып жатат. Кыргызстан жалпы суу ресурсунун 25%-ын гана өзү колдонот. Калган 75%-ы Борбор Азия мамлекеттерине агып чыгып, миллиондогон элдерге жетет. Дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча 2050 жылга Борбор Азияда суунун таңкыстыгы 25-30%-га жетиши ыктымал. Мындан улам мөңгүлөрдү жана ысык көлдү көздөн карагендей сактоо мамлекеттин эртең экени талашсыз.